Достор, силерден келген комментарийлерге жооп берип, рубрика баштаганмын. Ошого жооп берүүнү улантабыз анда. Бүгүнкү бул суроо болсо, саламатсызбы агай дейт. Менин атым бир нерсе, областына караштуу районунан болом. Быйыл 11 классмын, ЖРТга даярданып жатам. Жакшы. 10 классымда секомдо бир ай окугам. Бир айлык курстан соң пробный тапшырып 135 балл алгам. 10 класста 135 балл алыптыр. Анан начар болуп калган. Кийин сиздин Билимот KG сайтында математика бөлүмүн окуп чыктым. Каникул ичи бош маалда эле секомдун кыргыз тили китебинен тесттерин чыгарып, грамматика эрежелерин кайталап жүрдүм. 10 класста баштап, 10 класста математиканы биздин сайттан окуп, темаларды үйрөнүптүр. Анан кийин мен мышкам жок болуп кетти го. Ой. Быйыл январь айында секомго келип тест тапшырдык. 145 алдым. Бир айлык курс бүткөн соң 166 алдым. Ушул 2021 жылдан баштап ЖРТга көңүл коюп даярданып жатам. Алтын сертификат алам деген максат менен. Негизи айыл жергесинде орто эле мектепте окуганыма байланыштуу 150+ алуу үчүн да бир кыйла тер төгүп окудум. Ооба, көпчүлүк айыл мектептеринде 150 бул эң жогорку балдар болуп эсептелинет. Азыркы учурда Турат Албаев, Илгиз Жумаев, Намыс Ыдырысов агайлардын онлайн курстарында билим алып жатам. Ошондой эле онлайн сынамык тесттерди да жазып жатам. Онлайн сынамык тесттерди каяктан жазып атат? Жакшы. Курстан жазып аткандыр. Сомонун биринчи вариантынан 183 балл алдым. Биринчи варианты жакшы эмес вариант, сапаттуу варианты экинчи вариант. Ушул учурда, эгер бул онлайндан айткан болсо, ушул учурда математикам начар болчу. Акыркы тесттен 197 балл алдым. Кайсыда 197 балл алды, түшүнбөй калдым. Сомонун экинчи вариантынан 197 алган болсо, сонун. Анан окуу түшүнүүгө күндө 2 сааттан көп китеп окуп, анан Сайыпжамал эжекенин тез окуу курсунда да окуп жатам. Агай өзүм жөнүндө толук эле айттым окшойт. Эң сонун жол көрсөтсөңүз, алтын сертификатка кайра багыт берсеңиз, карай багыт берсеңиз, кайсы темаларды, кайсы китепти, кайсы курсту окушум керек. Бошогондо жооп жазып койсоңуз, алдын ала рахмат дейт. Сурооңо чоң рахмат. Эң сонун кылып суроо берген, өзүнү жакшы түшүндүргөн. Мен дагы бирөөлөргө өзүмдөн чоңдорго суроо бергенде, учурда өзүм 4-курсмун, мен дагы көп нерселерди ойлонуп атам. Силер мектепти бүтүп аткан сыяктуу, мен университетти бүткөн үчүн ойлонуп атам. Анан мен дагы иштеп аткан чоңдордон сураганда ушинтип өзүмдү тааныштырам. Мен мындай окудум, кийин биякта окудум, кийин мындай стажировка кылдым, анан мындай болуп атат дагы, мындай кылайын деп атам. Сиз кандай сунуш бересиз деп. Анан мени адам тааныгандан кийин жакшы сунуш берет. Азыр силер дагы жөн эле мен алтын сертификат алайын деп атам, кандай сунуш бересиз десеңер, анда жооп бериш кыйын. Мисалы, азыр бул адам, жигит, негизи, бул бала жакшы даярданыптыр. 10 класста 135тен акырындык менен 145ке көтөрүлүп, 150, 183, 197 деп. Кайсы темадан көбүрөөк кыйналат, мисалы, ошону мен билбей атам. Математикадан көбүрөөк кыйналабы, же болбосо окуп түшүнүүдөнбү, грамматикаданбы, же 197ге келген болсо, дээрлик баары бирдей деңгээлде болуп калдыбы. Анан кийин мен оюмча бир курсту окугандын уже сага кереги жок. Мисалы, математикадан темаларды Билимотто былтыр окуган болсоң, быйыл дагы жаңы темалар кошулду, бирок былтыры дагы негизги темалардын баары бар болчу. Аларды иштеп бүткөн болсоң, сен темаларды, формулаларды билесиң. Анан кийин болсо, бир курска барганда сен нөлдөн баштай турган курска эч качан барбашың керек. Курска бара турган болсоң, неме деп коет экен го? Премиум деп коебузбу, не деп коебуз? Алтын сертификатка даярданып аткан, жакшы балл алып аткандарды бир группа кылып даярдаса, ошолор менен даярдансаң сага болот. Анан кайсы курс дегенди билбейм, сен кайсыл жакта жашайсың, сага кандай курстар бар. Анан мугалимдер. Азыр мен Кыргызстанда эч бир курстун мындай сапаты боюнча, мындай мисалы неме айта албайм да, сөзсүз буга бар дагы, анан бул эң жакшы кылат деп. Мен Билимотту дагы айта албайм, анткени Билимотту дагы бир эле математика бар. Эч бир курс Кыргызстанда, мисалы мен билгенден, эки жагы тең күчтүү, анан баарынан күчтүү болгон курс жок да. Ошондой болсо жарышмакпыз да. Анан азыр курстар бирин-бири тааныбайт. Силер окуучулар, силер жакшыраак тааныйсыңар да. Баарын мындай карап жүрүпчү.
бул нерсе бирок акырындык менен өнүгүп келатат, эң жакшы. Анан кийин менин оюмча китеп окуганды уланта бер. Өзүң кайсыга кызыгасың? Мисалы биология, физика, информатика, тарых, экономика, философия дейли. Кызыккан тармагыңды дагы окуй бер. Ар кандай пайдалуу маалыматтарды, журналдарды каяктан окуйсуң билбейм, бирок Шокум журналын оку. Анан окуп түшүнүү үчүн текст түз дагы. Текст түзүп жооп, өзүң суроо түз, өзүң жооп бер. Же болбосо бир текстти ал дагы өзүң суроо түзүп туруп, ошондой Шокумга окшогон тексттерди, мындай жаңы маалыматтарды берген тексттерди өзүң суроо түзүп туруп, анан классташтарыңа, досторуңа берип иштет. Грамматикадан дагы ошондой кыл. Математикадан болсо сөзсүз көп суроо иште, сен иштей албаган суроо калбасын. Сен 197-ге жеткен болсоң, демек сен бардыгын иштей аласың. Азыркы күндө мындай көп теманы түшүнөсүң. Анан пробный тест көп жаз. Көп кездеше турган тесттерди жаттап кал. Жатталып калат уже сен даярданып аткан болсоң мурдатан бери. Анан кийин мисалы математикадан болсо, биздин пробный тесттердин бирөөсүн жазып көр. Сомонун биринчи вариантын, экинчи вариантын жазып көр. Булар бекер. Эгер ушул сомон тесттери өзүң жашаган жериңе келсе, 800 сомго тапшырасың да. Быйыл 800 сом болду, мен билгенден. Жок дегенде Баткенде ушундай тапшырды. Кымбат сомон тесттери. Бирок сапаттуу, чыныгы ордуну сомо түзөт. Ошондуктан сен биринчи вариантты, экинчи вариантты жакшылап кара, жакшылап тапшыр. Андан кийин сомонун даярдык китептери сенде бар болсун. Азыр мен жанымда жакын жерде жок экен, менде көп, баары бар. Ошол сыяктуу аны Бишкектен ала берасыңбы, досторуң менен оштон таба аласың билбейм. Бишкектеги адреси сайт Тестин KG сайтында. Тестин KG сайтынын эң астына түшсөңөр адреси жазылып турат. Ошол жактан туугандардан алдыр да сенде жок китептерди. Анан ар бир сомонун китебиндеги суроону анализдеп чыгып бүтүр. Анан Секомдун китеби болсун, Нованын китеби болсун, кыскасы баарында мындай бүтүрүп кое берген жакшы. Бул сөзсүз. Жакшы боло алам десең, мисалы мен өзүм Секомдун китебин бүтүргөн эмесмин, эч бир Нованын бирөөн китебин бүтүргөн эмесмин, бирок мен өзүм башка экзаменге даярдангам да, SAT-ге. Ошондуктан баягы болот атпайбы, мен жакшы ала атпаймынбы? Эмне болчу? Мен жыртыга аз калганда эч бир даярдык китептен мен чыгара албаган суроо көргөн эмесмин. Математикадан, кыргыз тилден, грамматикасынан мен билбеген суроолорду көргөм, досторумдан сурап жаттагам. Алар дагы айткан, досторум менен талкуулагандачы. Андан сырткары окуп түшүнүүм жакшы болчу. Андан аны окуп түшүнүүнүн техникалары дегенде биздин видеолорду көрүп чыгасың кайра эле. Ошол. Негизи жакшы жыйынтыкка жетипсиң. Дагы бир нерсе бар. Башында 150дөн 170ке көтөрүлүш тезирээк көтөрүлөсүң. Бирок канча өйдөгө чыккан сайын 210, 215, 218 мындай көтөрүлүш кыйыныраак болуп кете берет. Өйдөгө чыккан сайын көтөрүлүш кыйын болот. Башка эмне кылса болот экен? Мисалы биздин сайттагы математика курстарын окусаң, курс эмес, пробный тесттерин жазсаң, Сомонун пробный тесттериндей. Сомонун китептериндегилерди иштеп чык, Тестин KG бекер сайттагыларды иштеп чык. Анан биздин сайттагы суроолорду иштесең дагы, анткени мен эмнеден Сомо каяктан көчүрөт, SAT-ден көчүрөт, мурда жок дегенде. Негизи ушундай да. Итак, SAT-дин өзү 2002 жылы SAT кандай формада болсо, азыркы ОРТ 2002 SAT-дин өзү формасында. Ал убакта аналогия бар болчу, колонка бар болчу, сүйлөм толуктоо бар болчу SAT-де. Биздин азыркы ОРТ 2002-2005 жыл аралыктагы 2000-2005 жылкы аралыктагы SAT-дин копиясы, структурасы. Мен бизге пробный тест түзүп атканда математикадан ошону өзү кылып түздүм. Мен SAT-лерден карап, сомолордон карап туруп, темаларды карап, катыштарын карап түздүм. Ошондуктан математикадан кээ бир мындай жакшы суроолор бар, ошолорду карап чыгышың керек. Ошол окуп түшүнүүдөн текстти айттым. Аналогияны мен чындап кеңеш айта албайм, анткени өзүм жакшы билбейм. Аналогияны бир видео жасагам, канча түрү бар, нерселер бар экен билем, аны силер деле билесиңер. Мен аны өзүм кайра унутуп калдым. Бирок көрүнгөн тест эле иштеп туруп дагы немеңер кетирбегиле. Мен оюмча күчүңөрдү кетирбегиле, анткени логикасы жок тесттер болушу мүмкүн. Андагы иштей бергиле, бирок силер билгиле. Бир нерсени билсең, алтын сертификат ала аласың деп ойлойм да. Бир суроону карап туруп, бул жакшы суроо, бул жаман суроо. Ана суроого критика бере алып түшүнсөң, бул суроонун катасын таба алсаң, анда сен уже жакшы үйрөндүң деп ойлойм да. Эми экинчи суроону да жооп берип коелу.
Салам, тынчыңызды алганым үчүн кечирим сурайм. Жырыты предметтик тесттер. Математикадан кандай типтеги суроолор, маселелер келет? Тереңдетилип татаалдаштырылып берилеби же жеңил эле болобу? Себеби мен дагы математиканы тандадым эле. Мүмкүн эмес, мүмкүн. Адашып кетти окшойт, бирок ортодо адашпагыла. Мүмкүн болсо ушул боюнча видео сабак кылып койсоңуз жакшы болмок. Биякта математика предметтик тестти сураптыр да, мен негизги тест деп ойлопмун. Предметтик тест боюнча мен видео жасап, жалпы видео сабактарды жасап, сомону кандай кылган түрдөгү суроолорду түзүп чыгарайын деп быйылга аракет кылдым, бирок такыр убакыт болбой атат, жетишпей атам. Быйыл балким жетишсем, 2021 жыл майга чейин жетишсем, канчалык жетишсем аракет кылам да, бирок азыр өзүмдүн университеттеги тапшырмаларым жол бербей атат. Негизи кандай типтеги суроолор келет, аны бекер тесттин KG сайтына кир, математика предметтик тест деген биринчи варианты, экинчи варианты болсо керек. Экинчи варианты эң жакшы, жаңа вариант. Экинчи вариантын көр, ошол жактагы суроолор кандай болсо, сага чындыгы тестте ошондой суроо келет. Андан сырткары сомонун китептерин сатып ал, сомонун китептериндеги суроолор кандай болсо, кошумча тестте ошондой суроо келет. Эң жөнөкөй. Биздин бул бир аз предметтик тестке деп ойлогом. Мен бул биздин сынамдык тестке экен, мен суроону толук окуй эле койдум эле. Бүгүн бул суроо үстүңкү суроо келди, астыңкы жооп дагы бүгүн келди. Бизди кубандырды, бүгүнкү күнүбүздү жакшы кылды. Саламатсызбы? Сынамдык тест чындыгында эле сомонун тесттерине окшош экен дейт. Мен сомонун тестин тапшырууга 2 күн калганда сиздин сынамдык тесттериңизди сатып алгам. Ошол типтеги суроолор келет экен чынында. Пробный тест өткөрүшкөн болчу да сомо дейт. Демек бул бүгүн келди, мен азыр эле мага жөнөттү да биздин менеджерлер карап туруп сүйүнүп кеттим да, мен тапшырмамды бүтүп эптеп башым ооруп бүттү эле. Карасам, мен буга чейин айтып эле келем да сомонун тесттерине окшош деп. Мен өзүм мурда офлайн окуткан окуучуларым дагы айтат, көрүшкөн да чыныгы китепке окшош экен. Азыр биздин пробный тестти жазгандар дагы мына көрүп атышат. Биздин математика сынамдык тестибиз сайттагы чыныгы сомонун сынамдык тесттерине окшош экен. Чыныгы сомонун сынамдык тести деген чыныгы жырытыга окшош деген. Эң биякта негизги нерсе, мен кайра айтайын, темалардын дагы катышы. Мисалы, чыныгы буга чейинки сомонун китептеринде, тесттеринде бөлчөктөн мынча жолу келет да бир тестте. Жаш жөнүндөн бир жолу келет, бир жолу келбей калат. Көптүктөр максимум 1-2 жолу келет, ашып кетсе 2 жолу келет деген сыяктуу нерселерди мен ар бирин түзүп атканда темалардын катышыны караганмын да пробный тестте. Мен билем, Кыргызстанда толтура сынамдык тест бар, сынамдык тест түзгөн адамдар бар. Эч ким андай ичиге чейин изилдеген эмес да. Бул сөзсүз. Анан ушундай сынамдык тесттен 7 жасадым да. Бул деген мен эстегенде ыйлагым келет дейм, мындай сүйүнүм да, анткени жакшы, мындай сапаттуу жасалган гарантия бере алам. Анан бирок бир нерсеге гарантия бербейм, бул албетте бул чындыгы жырытыда биздин сынамдык тесттей суроолор келет деген нерсе жок, ал андай эмес. Бирок жанагы башындагы бөлчөктөр жылыга келет. Мисалы, даражаларчы, немелердин даража кылып бирөөнү тамыр кылып аны көрсөтө, аны биздин сайтта дагы бар. Чыныгы тестте келген суроолор деген YouTube'ка дагы чыгарып атам, сайтка көбүрөөк чыгат, ал жакта бар. Андан кийин сынамдык тесттердин баарында ошону колдонгонмун. Бул маанилүү. Bilimot KG сайтында бардык тесттер деген бөлүм бар. Бардык тесттер деген бөлүмгө барсаңар, 4 сынамдык тест бар. 4 сынамдык тест математикадан. Ар бири 190 сомдон. Бирөөсү, мисалы, биринчи сынамдык тестти тапшырасыңар, 190 сомду сатып алып туруп тапшырасыңар, тапшырганда ошол жакта төлөө дегенди бассаңар көрсөтөт кантип экенин. Сурооңор болсо 0776 98 12 00 же биздин Instagramдагы номерге жазсаңар болот. Ар бири 190 сом. Бир пробный тест, математика гана, тил бөлүмдөрү жок. Так. Дагы бул 4 сынамдык тесттин ар биринде видео чыгарылышы бар. Кантип чыгарылганы. Анан биякта суроолордун тиби маанилүү, мен айткандай эле. Андан сырткары дагы 3 сынамдык тестибиз бар. Буну биздин математика курсту сатып алгандар гана көрө алат. Бул 3 сынамдык тест жакында кирди. Андан сырткары дагы жаңы темалар кирип атат. Жыртыга чейин дагы кире берет. Бул болсо биздин математика курсту Bilimot KG сайтына кирип, математика курсун сатып алган окуучулар гана дагы 3 сынамдык тестти
бекер көрө алат жана алардын видео чыгарылыштарындагы экөөсүнүн видео чыгарылышы бар, бирөөнкүн чыгара элекмин. Ойлонуп атам чыгарайынбы жокпу деп, анткени окуучуга өзүгө дагы ойлонгон бир нерсе калтырып коеюн деп атам. Ал бар. Андан сырткары дагы баардык математика видеолорубуз, 100дөн ашуун видеолорубуз, 1000ге жакын сынамык тесттери баары менен 600 канча тестпи, азыр адашпасам. Кыскасы ошолордун баары математика курсунун ичинде. Аны сатып алсаңар, ошол 3 сынамык тестти көрө аласыңар. Эгер мен акча проблема эмес болсо, 11-класс болсом, эмне кылмакмын? Акча барына проблема да, бирок баары бир акчаны коротуп аткан болсом, башка бир нерсеге ашыкча эле, билбем, аяк бияка коротуп аткан болсом, ошону эконом кылып туруп, мен ушул 7 сынамык тестти жазмакмын да өзүм. Албетте, өзүңөр билесиңер дегендей, бирок менин оюмча ушул пайдалуу. Суроолорго жооп бердим деп ойлойм. Видео узун болду, эч нерсе болбойт. Мен өзүм чото башым жайда эмес азыр. Тапшырмаларым кылып бүттүм. 5 саатта бүттүм. Бир лабораториядан репорт жазыш керек эле, 1 сабактан. Анан 5 саатта бүттүм. Мага чейин 3 саат сабак кылдым эле. Баш жайда эмес. Так, биздин Telegram каналыбыз бар, билесиңер, белгисиз маршрут деп Telegramдан поисктен издесеңер, белгисиз маршрут билимот деп, ал жакта ортодон сырткары дагы ар кандай маалыматтар менен бөлүшүп турабыз. Instagramыбыз bilimot.kg деп тапсаңар болот. Анан YouTube'да сөзсүз подписаться деген кнопканы басып, жанда коңгурону басканды унутпагыла, анткени биздин 64%, 65% видеону көргөн адамдар биздин сайтка регистрация болгон эмес, жөн гана көрүшөт. Сиздер сайтка подписация болбосоңор, колонка дедим, коңгурону баспасаңар, анда силерге жаңы видеолор чыкса билдирме келбейт. Канча катталуучу көп болсо, видеобузду канча адамдар көп көрсө, бул биздин бул ишибизди улантканы дагы мотивация болот, дагы көбүрөөк материалдар жасайбыз. Сиздер видеолорго лайк басып, комментарий жазган сайын, бул видеолор башка адамдарга сунуш катары YouTube өзү чыгып калат го, сен издеп атканда, ошентип башкаларга чыгып калат. Башкаларга чыгып калса, пайдалуу маалымат болсо, башкалардын баарына жетет деп ойлойм. Жакшы болот деп ойлойм. Ошондуктан сөзсүз комментарийге бир нерсе жазып койсоңор, эптеп эле жакпаса жакты деп жазып койсоңор да жакшы болот. Анан лайк басканды достор менен WhatsApp группаларда, Telegram группаларда бөлүшкөндү унутпагыла. Анда эмесе кийинки суроолорду комментарийге өзүңөрдү детально тааныштырып сурооңорду берсеңер, дагы ушундай кылып жооп бергени аракет кылам.